хочу обратиться к Исе Шушукулычу. Иса Шушукулыч, вы всегда говорите, и сегодня вы заявили, что вы из всех здесь присутствующих самое больше находитесь в политике. И вам, как-никак, лучше известно, чем другим, что сильный мужчина выбирает себе противники сильного и достойного мужчину. Слабый мужчина выбирает себе в противники женщину. У вас это сегодня получилось блестяще. Я вас хочу поздравить с этим. Мен Иса Шушукулыч, сізді 95 жылдан бері білем. Мына 23 быйыл 23 жыл болды. Мен сізге қарындаш қатары байкем деп мамиле кылчумун. Бирок мен бала кезимде тайнем мен байкелериме мындай сөз айтчу да. Эстүү адам болсоң, ачар эшигиңди катуу жаппа, карындашыңды катуу какпа. Сиз бүгүн ачар эшигиңизди абдан катуу жаптыңыз. Карындашыңызды абдан катуу кактыңыз. Мындан ары байке деген наамга сиз татыктуу эмессиз. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңызга ыраазычылык билдирем. Рахмат. Рахмат. Иса Шушукулычтын аты айтылып калды, микрофон бергиле. Эми урматтуу коллегалар, урматтуу Асель Созбековна, бул чечим коллегиалдуу чечилди. Бул фракциянын чечими. Фракциянын жетекчи катары мен күн тартибине киришишим керек. Бул да менин милдетим, регламент боюнча. Мен дагы бир добушум бар. Биз дагы бул маселени талкууладык. Анан кийин мен ойлойм, эгерде биз партиянын ичинде стабилдүүлүк болот десек, сиздер дагы калгандарыбызга карата дагы бөлөкчө мамиле кылыш керек болчу. Баштаган өзүңөрсүңөр. Бул жерде маселе сиз менен менде эмес. Маселе мындан да терең жатат. Мен айымдарды, аялзатты сыйлап келгем, сыйлайм. Муну көп жылдык тажрыйбадагы, саясатта дагы, жашоодо дагы мени тааныгандар, шайлоочулар жакшы билет. Ал эми бүгүнкү чечим боюнча бул мен ойлойм, фракциянын ичинде чечиле турган маселе болсо чечилмек. Так как маселе фракциянын ичинде чечилбегенден кийин бул маселени Жогорку Кеңештин парламенти чечет. Ошон үчүн бул маселе мына биздин фракциянын атынан сунушталып, жалпы депутаттарга кароосуна бүгүн чечимне биз берип атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, бул коллегиалдуу биздин чечим. Бул жерде личностный эчтеке болбош керек, бул жерде саясат.